Сайкал, сиз канчадасыз? Мен 63-те. Абдан жакшы. Сайкал, кичине жакыныраак отурасызбы? Мен сиздин кан басыңызды текшерип көрөйүн. Күнүмдүк кан басыңыз канча? Күнүмдүк 120. 120. Качан келдиңиздер алыстан? 3 күн болуп калды. 3 күн. Жакшы болгон турбайбы? Демиңерди басып, кичине токтоо болуп, Жакшы. Сиз негизи кан басым, жүрөк жакшыбы? Жүрөк жакшы. Канча бала бактыңыз? 5 бала. Заматсыз, неберелер? 2. Жакшы, шүгүр, ошо неберелердин жакшылыгын көрүңүз. Жакшы, 120-80. Азаматсыз, бүгүн кайратыңызга рахмат. Жакшынакай даярданып келипсиңер, Рахмат сизге. Шүгүр, давлениеңиз 130-90. Бул сиздикиби? Анан внутри черепной деп ким айтты эле сизге? Ошо докторлор айтты. Ошо көзүңүз кан тамыры көбөйгөн үчүн, Дагы өзүңүз дары алып жүрөсүзбү? Дары ичип атасызбы? Өзүңүздү жакшы караңыздар. Ошол бүгүн эми жакшы ийгиликтүү болсун. Мен сиздерге бир кеңеш берип кетейин деп атам. Мынау болсо эртең менен сабиз. Жак эле сабиз барго. Азыр негизи мөмө жемиш жеш болбойт. Жер жемиш жеш керек. Анан өзгөчө ошо сабиздин ширеси. Таза эле сабиз азыр эле көп керек болсо жана майдалаткыч мясорубка бар, ошондон алып сыгып алсаңыз болот. Тобун алып салып суюгун ичсеңер болот. Же болбосо азыр эми көп да блендер дегени бар, дагы соковыжималка ошого чыгарып алып, биздин куракта күндө эртең менен 100-150 грамм ушу ширеден ичип койсоңор, мында эмне витаминдер бар билесиңерби? Витамин А, каротин дегендер бар, Ошол витамин А бизди жашартып алып жүрөт. Эң негизги терибиздеги витамин А болуп турса, терибиз кургабай, майланышып, мындай жаш көрүнүп турабыз да. Ушуну күндө зерикпей, сабиз Кудайга шүгүр барыңарда бар, өзүңөр эгесиңер, Ошондон эми зерикпегиле эрте турасыңар, уйку деле качып калган, ушунун акырын отуруп алып, кечинде үйгө алып кирип коюп тазалап, анан коюп койсоңор болот. Таза булакта суу силерде бар, ошондон баягы арчыгандан тилеп ушул көзү көргөн кулагы укканга дары болду деп ошол сууга салып коюп, эртең менен ал суудан чыгарып, сүлгүгө кургатып туруп эле анан же кандай ыкма менен мунун ширесин аласыңар, ошону алып туруп ичип койгула. Өзүңөр да ичкиле, балдарыңарга да бергиле, неберелериңерге да бергиле. Бул эң негизги өзүбүз өндүргөн сабиздин ширеси аябай пайдалуу болот, Ушуну унутпай, эми бүгүн силерге баарыңарга ийгилик, жаркырап барып калгыла. Ийгилик, рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырман сөрөп келген күйөрмандар. Кыргызда кыздын чачылык, кыргызда кыздын атылык. Кызыгын көрбөйт дүйнөнүн кыз сыйлабас макулук деп, ар убакта кыздын кыркчачуулу, жалпы эле кыз баланы, андан соң аял заты, жалпы энени, эне аруу болсо, эне таза болсо, эл таза болот деп, ар убакта керек болсо хандар, бектер дагы эненин астына келип, кулдук уруп, таазим кылып келишет эмеспи. Дал ошол энелердин атын барктаган, бүтүндөй кыргыз журтуна даңктаган республикалык шайыр апалар телефестивалына кош келиңиздер. Тууганбай ата кыздары деп аталган Токтогул районуна караштуу Ничке Сай айылынан куралып чыккан ак элечек апалардын жалпы жамааты сахнага келип турган чагы. Апалар жаңыдан келин келгенде эртең менен эрте тура кой, ысык чайыңды кайната кайненеңе суна кой, кайненеңдин айтканын уга кой, эми ушул үйгө келин болуп келдиңби, Кудай буйруса балпайган байбиче болуп чыга кой деп бата беришет экен. Дал ошол апалар бир убакта Токтогул жергесинде кыз болуп өссө, бир убакта Токтогул жергесине келин болуп келсе, мына бүгүн минтип балпайган байбиче болуп отурган чагы. Апалардын урматына бир кол чаап коюңуздар, урматтуу күйөрмандар. Биринчи бөлүмдүн башы жалпы жамааттын аткаруусунда хор менен башталат. Сөзүн дал ушул Ничке Сайлык жазма акын эжебиз Адашкүл Токтоназарова жазган экен. Обону элдики Ничке Сайым деп аталган чыгарма сиздер үчүн. Бул жашоо
Birogаны таап алчугу көп. Biz çoğulup şair apa topladık. Atımızda Tuğanbay ata kızı dep. Al qalayбыз bir pikirge biz gelsek, alga qaray önügü götüz dönsök. Murunku köne saltты kazıp çıkıp, urpaqtarga Salt sanаны üyretsök. Ar bir жерден айтып өткөз даңқы бар, ар bir жерден уул кызы көп барқы бар. Төкмө акын, залқар дастанчы, Туğanбай атам бага арзыйт дайым айтылар. Түйшүк менен эржетип, ырчылыкка өттү жигит курагы, чыгармага баш отунан берилип, комуз болду колундагы куралы. Коргол, Бекназар, Алтымышты ээрчип, дастанчылык, төкмөлүктү улады. Естесек басқан изіңді, ескеребіз арқыл талант ішіңді, ел артистин намын алдың атаке, басқан изің арты болды түшімді, раймалы рөлдерін атқарып, кинода да сынап көрдің бүчіңді. Kaçan bolsa kaynap turçu şakarday, gastroldoп жүрүүчү тынч жаталбай, төкмөнү да дастанды да манасты, кайда болса айтар эле такалбай. Açtırıp oğuzdu qaratkan, asıl söz terme sanattan, altınday sözdü kuyultup, arganday ırlar jaratkan, айтылса sözdün bulağı, uqqandın çerin taratkan. Şekerдей үрүнгүрөгөн, шекербек менен түнөгөн, азамат аалы жеңиштей, балдарын алга сүрөгөн, Туğanбай атам зор устат, жаштарга бакыт тилеген. Улуу бакыт жарыктырып кеч келет, кичүү бакыт жарыктырбай тез келет. Туğanbayдай көп талантты нээси болуп, Токтогулум таланттардын мекени деп даңкталат. Kağılıp keteyim, aylanayın, çıda, aylanayın dese. Uşu Kudaydan moynuma botosulu salıp suranayın, aylanayın Kuday. Aylanayın, jaratkanыңан aylanayın Kuday. Özün bergen tüyündü özün çeçe gör. Umayın ne batmaz uğram jar bolsun. Biraz çırap dur. Bu jerdegi apalardın bardığın çakırıp koydum el aylanayın. Eşikte it ürüp atağı, karap koyçu eşiktegilerde. Bolo gör aylanayın. Koy gelgile aylanayınlar, gelgile. Irasa gelip kalmadın harbi.
Бураса El göçtü, aylanayın el göçtü. Siler de göçkül aylanayın, el göçtü. Arbanız el Kuday oğuyla versin aylanıp gideyin. Oy aylanayın baybiçeler çalım menen balam jakaga açlık sugarганга кетип калды эле. 2 күндөн бери келиним эт ооруп чыдабайт. Айлам түгөнүп силерге бала чуркаттым эле. Ay geley, Cipaş, tasma sal baybiçelerge, bolu var erte. Tasma aldı koy aylanayın. Бұл келіндің ет орып қиналатса, біз тамақ ішіп отырса ұят емес пе? Нелі? Айылдағы далай балдардың кендігін өзің кестің Айлан, отыр. Өзің кітіне мұның жөрелгөсін жасап, шалча бар әлі шалчадан салып кішіне оң сол қылып Ya gelinler, ap gel aylanayın şalçap gülü gölbülü. Göl біте қойғылар. Aylanayın. Ырым-жырымын жасайлы. Kuday jar bologor, kuday jar bologor. Jaratkan Allah Taalam jar bolsun aylanayın. Kuday jar bolsun aylanayın, kuday. Aylanayın. Aman esen göz jarasın aylan. Bismillahirrahmanirrahim. Menin kolum mes umayne bak Mazuranın kolu. Oң bu. Oң aylanayın. Oң bu. Yaxşı aylanayın. Gel o. Sekin tur aylanayın. Sekin. Göl bütelanı unutmayayım. Men şaşkalakтай berem uşunki. Gel. Oң. Başlan öde kılıp. Başını öde götürgülü bayçeler. Aylanayın. Ye sekin tur yeme. Peki öyle bakan var bile. Bakan var, özleri jatkan uyda bakanı var. Oşol jakka gireli. Oşol jakka gireli. Vay bayçe. Bala ılgıydı. Kuday oğuyla verse emele göz jarı. Aytkanın gelsin aylanayın, aytkanın gelsin. Meni mınday kılayım. Ustarandı, kakta civingdi. Ana men akkısız kepiş kiyip keliptirim. Akkuttu kepişten kendigin çenep keskenge bere kalgılar. Men da bilgenimi dayırdap koydum ele. Ova. Men barayım baybiçeler. Barıp bala belge süzüp ketpesin tizelep koyayım. Muna o paktacı. Құдай өзі түйіншекті өзі шешеді. Bunu o gülüştüm bilen ala get. Ay бүкен байбиче, Yok. алаңдабай бери кара. Anam ne Allah kılayım? Taalam өзү түйгөн түйүндү өзү жеңилдигинен чечер. Андан көрө казаныңды асып отуңду жайнатып тамагыңды кайнатсаң, тамак канчалык казанда кайнаса тиги келин толгосо жеңилдик болбойбу батам? Ay gelinler uktun arba kazanda az kıl aylanayım. Bekitken ükütken sürpürtün barın salıp ile şaraktatıp kaynat kıl aylanayınlar. Bola gözgülü. Ay büken. Bunu onu yesi kurgan canım unutup kalıptırın. Avuşkamdın koyun iç koyuna gele. Balanı şu korup koygulu. Çoğun atasında 90'ga çıkan avuşka sarıp işte Meyle aytkan süneyimizde kavulgısın aylanayın. Ay байбиче, косоңдо жүгөн турат. Жүгөндү деле кыргыздын ырасы эмес. Шылдырат бер, ада жеңилдик болот. Oğa tum çıkıp kalmasın. Atayına oylu attım ile anı dağı. Баса унутуп калган турбайбы курган жарым. Тиги мылтыгың бар экен. Илгери куугунчу деген болчу эле. Азыр куугунчуну жаштар унутуп калды. Андан көрө тиги кошунадан балдарынан чакырып мылтык менен аттырып кой үч сапар асманга. Тунжурап аткан келиндин кулагы ачылып толгосу бушуктай түшсүн. Азыр эле койчум кой кайтарып келди эле. Ошого алып чыгайын Аттырып айланайын. ырасы менен жасабайбычы. О, айlanayın Kuday oğunan bersin. Ay öyle böyle bu kuşun kolu jengil. Bunday balların dalayın gindiğin O Kuday oğayla gelsin. Ünü darıldaydı, uğuğu Oğayla şöyle. gelsin. Erkekler öse gerek ha, ünü bir erkeğin boşu. Baybiçem şunlar, solday baybiçesin de. Aylanayın cürogum başlarıp kalmadı. Oldun Aylanayın Kuday. Bolsun. O aylanayın. Oşu ayıkam, senin kodun jengil de ayıkam. Aman ösün can. Ay bilge. Dimele. Oy kaldangda öyle kalat kesin aylanayın. Digi elesini çarçı menen kusturup çaraynanın barın çıkarıp koydum baybiçeler. Ben ozan çıkarıyor. Antpese kuskak bolup kalat. Baybiçe ırasa alıp gelin. Ras kılmadın mı? 60-70'ge çıksan deli korkot ekensin aylanayın. Bana nemi ozan talı baybiçe. İşin nasıl? Ya Cipaş, ay gelinler. Ya Damira, at gelin. Aşkananı açıp yüköktөгү karında sarmay turat. Uşu jentekede barınagан. At gel gile balana.
Sarmay menен ооз алсын. Ооба. Кана. Айланай. Бисмилlah. Амин. Алла. Унайына басмадым. Айланай колун. Я келиним. Мынау карындын оозун отко салып кой. Бала оттой, жалын жүрөк бала болсун айланайын. Кана ош тийгил айланайындар. Ап кел баланы айланайын. Баланы ош тийип, оздопчу баланы. Умайын киндигенеси өзү. Айланайын десе, кагылайын сенден. Айланайын жаңы көзүм. Айланайын бар дейган. Бисмиллахиррахманиррахим. Майлы сүттүү ак жолтой бала бол. Toyumdu ol, topuklu ol aylanayın. 7 koydun kuyruğun aşağı, 70 aşıp yaşa. 9 koydun kuyruğun aşağı, 90 aşıp yaşa. Üst geçikti, toyumdu, topuklu ol aylanayın. Айланайын, Кудай топугунан берсин, топугунан берсин. Кана ат мен де көрөйүн. Neyme, göründü alıver aylanayın. Ye baybiçeler, jentekti жерге койбойт, ооз десеңер капырайм. Сармайдан Мурду барбай апасын эле өзү го. Майлы көтөм бар болсун келе. Муна ак болот эле ит көнөк тектирип берип койсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Уш тарапына өлүп алабыз. Üzerine tüyünü alçı. Of, ne kılayın aylanay. 3 günden, 7 günden keyin düşöbü, 3 günden düşöbü. Giyindigi düşkönden keyin. Jana koydun korgoğundan güygüzüp durup, Jaşınakay gülün jılıusunda giyindigine basıp koybaybiçe. Siygek bolboy, ısıkçan bolot, jakşı bolot. Atabadan kalınsın. Айланайын, ошентиш керек. Кыргыздын ырым-жырым бүт жасаш керек айланайын. Ымыкка жерге түшкөндө жет атамды тааныбайм дейт экен. Жерден алган киндигенесин тартат экен. Эми бул киндиген болуп калды, созулуп ушуну тарса жаман болбос, кыял жорго окшошуп калса, Айланай. Эми ушу киндигенесин тартат да. İlgeri meni dagı apam айтчу, жерден сулуу деген кемпир алган. Ошону тартып калыптысың деп койчу. Алып калган турбайсыңбы сен, көрсөң. Өзү башынан ошондой Ана жерге düşkende жетенем бар деп düşetmiş. Жерден алып киндиген кескен эне киндигене болуп калат экен. Анан өз эне, чоң эне, тай эне, кайнана өкүл эне аяшана болуп. Сен киндигин жерден алып киндигин кессиң, ак жолтой киндиг болбодуңбу күкүш? Ошондо биринчи эне болом да. Ошо жентекке союлган мал булума эненин курмандыгы болот турбайбы? Туура. Ошонун сөөгүн эчтикесин калтырбай таза мүлжүп, өнүп өскөн түптүү мөмөнүн түбүнө көмүп койсо экен. Бала да ошондой болот. Bunu rasa aytıp koymadım. Ya jıparkan. Ya jıparkan. Эми мал убагы болуп калды. Ay benim bokçamda ap gel. Emi kindigeneni. колун кур койбойун деп аткан кобайбычы. Bismillahirrahmanirrahim. Эми бул төрөткөн сайын эле бокчу эле алып атат. Канча бокчосар болду экен, көрбөйлү бар. Ушул ичикти атайын жасадым эле киндигене болду. Ушу неберемдин киндигенесине буйрук экен. Капырай азыркы жаштар doktorga törөп эле киндигени ким экенин билбей калат. Туура. Ой, ушу энеден бөлүп алган киндигенени жаштар биле жүрсө жакшы болмок. Илгерки ата бабаларыбыз өмүрү өткүчө ушул менин киндигенем деп багалашчу экен. Ушу бала чакага айта жүргөнүбүз жакшы. Киндигенени мээнетин. Ушу жерден алып киндик канын тамыздып, энеден баланы бөлүп алган энесин билип жүргөнү жакшы. Байбиче, ак жолтой байбиче. Ак жолтой эле болоюн. Ийиним сүйүлүп олуп калбадымбы? Не болду бу? Капырай, булар эмне болушту? Ап келбейби баланы? Эй, болгула байчелер, саан огы болуп калды кетели. Aylanayın. Özüm ele götür. Gelinlerge karağım özüm жеңилмин. Meyli. Батаң бери кой. Мейлин байчы, беш боңор бек болсун, балаңардын өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, келечеги кең болсун, Кудай ыйманынан берсин. Ата даңкын сактаган, эне сүтүн актаган, ат жалында ойногон эр азаматтардан болсун. Айтканың эсин байчы. Абышкан көкөң ушул небереңердин чайын ичип, ак сакал саат түштү байчы болгула. Жеңердин жетелеген небереңер болсун, этеңердин эгилгенге шөбөрүңөр болсун. Рахмат. Келерки ушул жылы тушоо тоюнда бололу. Дасторконуңар жакшылыкка жайсын. Бала деген бала экен, кантейин түндө эле табайынып чыкты эле, эртеден бери издеп таппай койдум чунак балага. Каякта жүрөт десең, чарчап да калдым аны издеп жүрүп. Ошого деп кичине тетиди кошкулдум эле. Эми байчелер да келе турган болуп калды. Ох, Кудай, отурайынчы бир аз. Апа,
Tokoştu bışırıp büttüm. Eşikte baldarga tarkatıyor eyinbi? Koy balam, eşte ballarga tarkatpayt. Mına jeke jay muslimdi jiberdim elin bayışırı gelip kalar jayıp koy. Ala azırkı wagtda keşik bere, mine beret, gazete kororul, үйгө tarkatçı bolup kaldır. Eşikte üy tüyürüp atat, karap koyçu bayışırlar gelet aw. Gelingizler apa, gelingizler. Gelingizler apa. Aylanayın, jaksın aylanayın. Gelingizler. O gelgile bayışırlar. Kanday, aman esensin, şu gürçücük arbağılar. Arba Жақсы айланайын десе. Жақсы, Қандай сізге жақсы отырасыз ба? жақсы. Қандай? Бала чақа аман ба? Жақсы. Малжан, жүресіңер аман есен. Көптен бері деле көрішпей қалдық. Çakırgan ekensin gelip kaldık. Түнде неберемнің тау көтеріліп, еті ысып, тау айнып, жөліп шықты. Анын үстіне өзім де қандайдыр бір түш көрулі, аян берген сөйлі өзіммен өзім қиналдым. Құдайын жолына да жеті тоқыш айтып қойдым, елем ошоға. Ем ұшынан кішінде қана Құдайын жолына да алып олашы. Маған ем келіп қалар, біраз ойнап. Gelingizler baybiçiler. Қана алғылар. Gelingizler. Ал, ақсаңар, алып кішіне сөйлеші отыраушы. Siz çakırmasanız jolukpaydılar tığırek. Gel, alғылар осы. Gel, otur. Aylanayın dese. İlava aylanayın. Ay gelinim. Tuğan güydürüp aytat, düşman süydürüp aytat deydi aylanayın. Kırgız eli ilgerteden kaza saltı saktap gelgen. Kaza salt partide ırım jırım jüröt. Balanı başka çappay jür aylanayın. Balanı başka çapsan periştesi uçat. Balanı başka çapsan ırıskısı kaçat. Peşi kaytarılat dep koydu ilgerten. O elinden ança mınçanı götürüp koydu mına elдің gözünce. Uşunca dünya yüzün götürüp durgan жерди деле ошон үчүн жерене деп койгон. Биздин айтканыбыз кулаңа күмүс тыргы болсун айланайын. Жакшыга айтсаң билет, жаманга айтсаң күлөт дейт. Мындайын билип жүр кагып кетейин. Ооба. Карынын сөзү кыска, айта салса нуска дегенде айланайын. Баланы башка чаппай жүргөн. Намысы бийик болсун, наркы улук болсун, абийири ак болсун. Акылы, тунук болсун десең баланы башка чаппай жүргөн. Коркок, тартынчаак, ички оюн, сезимин тунук толук айтып бере албаган тартынчаак бала болуп калат айланайын. Карап турсаңыздар. Улуулардын орду бар. Баланы башкача бычак көрсөтпөйт, үрөй учат деп коет айланайын. Андан көрө жакшы айтып тарбияла. Ата асказо, эне оргуган булак. Атам менен энеге бала шамчырак. Муну байбичелердин айткан кулағыңа сақтап көкірөңө түйіп ал айланып кетейін, жаман көрбөй. Улунун кийин уксаң дегеле кор болбойсуң балам. Жакшы аял кап калушар, жаман аял ничи толозар дейт. Кепти уккан кайт, сууну сиңген жерге куй дейт. Бул кылганың туура эмес болуп калды балам. Апе, мен таптакыр сайра отуруп алган турбаймынбы? Үйүмдө коногум бар эмес беле? Мага бата кылып чогуу эле чыгалы. Кişine oturup ötken getken de istep süйлöşüp otursaňar bolot. Bana bilgilerimiz. Koy, gel. Balan bata vereli, gel aylanayın. Gel oğlum. Aylanayın, ömürün uzun bolsun, örüşün jayık bolsun, bak karısın, kıdırı darısın. Kuday Taalam rızkıdan gem kılbasın, akıl es bersin, iman bersin. Baktılığı jigit bol aylanayın. Amin. Birinci bölüm sonuna geldi. Тоқтоғыл районуна караштуу Ничкесай деген айылдан келген Туганбай атанын кыздары деп аталган этно-фольклордук топ биринчи бөлүмдү кандай жыйынтыктады? Эксперттик курамдын көтөргөн сүрөттүү белгилеринен билебиз. Эне сүтү, коломто. Баракелди. Бардык эне сүтү бир гана коломто белгиси болду. Айымкан апа, сөз башы сизде болсун. Токтогулдан келген айымдар барыңар, азаматсыңар. Жақшы келгениңерге рахмат. Сонун тема көтөргөн үчүн эрте күндө рахмат дейм. Бир дагы баланы төрөтүү бир жолу келди, киндигенеси жок эле төрөтүү. Ушу залда туруп кайсыл бир район Кара Суудан бекен өздөрүнүн чапанын тосуп туруп баланы төрөттү. Биз айып көргөнбүз ошону. Мен бүгүнкүдө силердин өтө жогорку маданияттуу кыргыздын салты боюнча баланы төрөткөнүңөрдүн бир нече сонун эпизоддорун жазып алдым. Бул жерде биз кыргыздар көөнө сөздөрдү. Кыргыз эл ошол жаккага күйөөсү кетип, атасы кетип,
чоң апасы менен калганда төрөгөн мезгил өтө көп болгон мезгил. Ошол кыргыздын жашоосунан алган сөздөрүңөрдү мындай эң бир жакшы жактары бар экен да. Мисалы үчүн келинимдин эти ооруп калыптыр дейт. Бул сөз жашыруун сөз, каймана сөз. Муну да колдонбойт азыр эч ким. Азыр ичи ооруп калыптыр, төрөгөнү калды, ызы чүчөтүлөр. Бул эти ооруп калыптыр деген сөздү маани бериш керек. Гөлбөтүү деген сөздү колдондуңар. Эң бир жакшы. Гөлбөтүү деген бала төрөлүп келатканда, толгоо башталганда, гөлбөткөндө ал баладан кыймылдап, бала оң сол дегенден кийин түздөлөт. Анткен бир жагына, эки жагына тең кылып, ортолоп гөлбөтүп атпайсыңарбы? Баланы түздөдүңөр. Бул өзү деги биздин кыргыз көчмөн элдин эң туура эмеси. Анан бул жерде дагы бир апкыттуу кепичтин эмесине ченеп туруп киндигин кестедиңер. Көп киши билбейт. Муну силер уксун эл, билсин. Азыр да биз көчмөн элбиз, керек болсо. Кээ бир жерде келиндер жайлоодо төрөп калса, ушуларды билиш керек ушу сөздөрдү. Андан кийин күйөөсүнүн алыска кеткенде ошонун оңой төрөш үчүн кийими бар болсо үстүнө кийгизе салган. Бул сөздү да колдондуңар. Күйөөсүнүн кийимин алып кел дедиңер. Мунуңарга да мен ыраазы болдум. Эми кара баскан киши көп болгон. Илгери төрөткөндө. Эси ооп өзүн жоготуп кара басып калганда, ушул мезгилде куугунчулар келип, мынтык атып, камчы чаап, чакалардын барын кыймылдай такылдатып дегендей жүгөн шылдыратып, мына ушуларды силер колдондуңар бүгүн. Абдан ыраазымын. Баланы башка чаппа дегенди туура, башка чаппа тарбиялаш керек. Бир ката кетти. Бала жүгүрүп келип жанына отуруп алганда келин чаап жиберди. Макул, келин жаңылышты. Бала көнүп калган, бирдеки болсо эле чоң энеси болушагаларына. Аерден деп тура калып туруп чоң энесинин колтугуна кирип кетти. Анан чоң энеси тарбиялап баштады, жанында отурган 5-6 аял бүт баланын көзүнчө энесин тарбияладыңар. Бул педагогикалык жактан эң чоң ката. Мен ошон үчүн бирди кемитип койдум. Апаларга таазим, бар болуңуздар. Абдан сонун бардык жагы кыргыздын каада салтын билбей калган Айымхан апа айткандай, ушу аял төрөтүүдөгү ушу медицинага чейинки кыргызыбыздын салт санаасын жакшылап эң сонун ачып бердиңиздер. Ушу сиздерге чоң рахмат. Комузда ойногон кыз да абдан таза, жакшы ойноду. Абдан жакшы коштогон жигитке да чоң рахмат. Бар болуңуздар апалар. Рахмат. 10-чу катары, могу биринчи хоруңар кичине жарашпай калыптыр да, мындай өзүнүн деңгээлине жетпей калган. Ондун өзү дагы жөн эле мындай ондор көп да негизи. Ырдын текси жакшы экен, бирок ошону оон алмаштырып койсоңор же бирөөнө заказ берип, бир жакшы хор чыгарып алсаңар өзүңөргө жакшы эме. Бул эми хор эмес же мындай жеке номер эмес сыяктуу, бирок жалпы эле ырдалган ыр болуп калды. Ошон үчүн мен көп ыраазы болбой калдым да. Мындан ары дагы жакшы аягына чейин аткарат деп мен ишенем. Урматтуу эксперттик курам, сиздерге ыраазычылык билдирели. Токтогулдан келген апалар жакшы өнөрүн тартып алады. Экинчи бөлүмдө дагы аларга жакшы бир мүмкүнчүлүк болот. Азыр болсо кошумча студияда иш алып барып жаткан энелердин элеги Элмира эжекеме жана атайын даярдалган репортаждарга көңүлдөрүңүздөрдү бурабыз. Айымдар, бул Туганбай ата кыздары абдан жакшы камылга менен келишкен экен. Нукура кыргыздын айылдык мындай нукура айылдык өздөрүнүн көрүп билгендерин айтышты. Мына мисалы үчүн карын бузганда оозун кесип отко салды. Оттой жалындуу болсун деп туура айтышты. Абдан туура болду. Киндигене боюнча өнгөн, өскөн, эл сыйлаган, урмат сыйга бөлөнгөн адамды тандашат да. Туурабы? Себеби киндигене жерден баланы биринчи алат. Бала жет атасы эмес, жерден алганын тартат деп коет. Бул да абдан жакшы камылга менен келишкен. Абдан жакшы болду деп ойлойм. Анан ошондо колдонулган иш-чаралардын баарын көрүп туруп, ушунчалык ырым көп, ошо ырым бир нерсеге таянып жасалып атат да. Ошо баланын тоонуна чейин чыгарып алып коюшту да. Эгерде калып кала турган болсо, келин мертинип калмак. Андан тышкары жанагы ырым деп атат, мынтык атылып, бул болсо үйдө төрөлгөндүктөн көбүрөөк кан кетип калып, келиндер кан басымы абдан төмөн түшүп кетет экен да, өзүн жоготуп, эс акылынан кетип, ошол кезде келинди кайра тартып, чочутуп,
кайра алып келип атпайбы. Анан бул негизи Токтогулду бул келген группанын бир жакшысы баары эле даярданып келет. Анан сахнага келгенде ойлорун айта албай кыйналып калышат да. А булардын чеберчилиги ушу болду. Сөзгө каныккан, мурунчан эле ушинтип айтып жүргөн, же болбосо ушуга абдан катышкан адамдар да. Бардыгын кемчилигин да айттыңар, сонун сөздөрдү айтып атасыңар, анан жакшы теманы көтөрүп келиштир булар. Баягы кийинки муундардын кулагына алтын сырга дегендей болду да булчу. Сонун бул салтты деле ушу биле жүргөн жакшы да. Анан колдоно жүрүш керек деп да ойлойм да, ушу кээ бир айыл түстө болобуз, ырак жерлерде кыйынчылык келип калган учурларда, кыйчалыштарда. Бул сонун тема алып келишти. Элдин баары ушуну үйрөнсө дейм да. Мен оюм айтсам, Токтогулдан келген апалар, Туганбайдын кыздары азамат апалар экен. Ушунчалык ойлорун тунук түшүндүрүштү, аябай дегенде. Кыргыздын каада салтындагы ушундай баардыгын катары менен аябай жакшы жаштарыбызга бере алышты деп айта алам да. Анан биринчи эмесинде да Туганбай атабыздын арбагын ушундай 3 жолу коңторулду го дейм, менимче жатса дагы. Ушу атабыздын арбагы колдосун сиздерди. Кадырман телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге салып өтөлү, Республикалык шайыр апалар телефестивалынын 4-чү айланпасынын кезектеги талапкерлери мына биздин кошумча студияга жүгүрүп чуркаган боюнча келишти күйөрмандар менен. Аны эмесе алгачкы сөздү Сайкал эже сизден баштайын деп атам. Мында 5 балаңыз бар экен, Кудайга шүгүр, абышкаңыз бар экен. Анан бир нерсени баштаардан мурун үй бүлө менен кеңешет да. Ооба. Абышкаңыз менен кеңешип, ушул шайыр апаларга барам дегенде ал киши кандай кабыл алды? Эми үй бүлөдө кеңешип кыласың да ишти, чындыгына келгенде. Мен кеңешкенде чалым каршы болгон жок. Анан баягы өзүм кааласам, кой аякка бияка деп деле айткан жок. Макул болду, мейли эл катары болсом, эл катары ырдап, эл катары менде көңүл ачкым келет да. Чындыгына келгенде шайыр апалардын менен кошо жүргөнүм мен аябай ыраазымын, чындыгына келгендечи. Анан эми Кудайга шүгүр, мынакей 1 жыл болуп калды уюшулганына. Андан бери чогуу жүрөбүз, чогуу басып атабыз. Бизде ынтымак деген бар. Чындыгына келгендечи бак өз бирминдик менен ушундай ишти алып барып, ушундай көтөркө келип атабыз. Чындыгына келгенде мен шайыр апалар үчүн жүргөнүмө ыраазымын да. А мурун бала кезиңизде ырдачу белеңиз. Эми бияка жөнөкөй кишилер келбейт да чындыгындачы. Ырдачымын, анчамча аябай болбосо да азыраак ырдачымын. Анан жакшы Кудайга шүгүр, бияка шайыр апага кошулгандан бери ырдасам эле үнүм ачылып окмуш болуп кеттим го. А сиз тиги китепканачы экенсиз да, кесибиңизчи? Анан мындай жетишип атасызбы? Жетишем. Же ардактуу эс алууга чыгып кеттиңизби? Жок, чыга элек иштейм. Иштейм, бирок жетишем. Ошону кантип айкалыштырып атасыз дейм да? Мисалы эми биздин контордо, мен контордо иштейм. Бул жерде ошо залда бул кыздар келип даярданып, ошол жерде мен түшүндүм. Эми ошол китепканага барып машыгат турбайсыздарбы анда, э? Эми ошо контордо бар, оптовый залда. Чогуу ошол жерде мен колуман келишинче даярдыгымды берем буларга, даярдап берем. Анан чогуу ошол жерде ырдап, чогуу бийлеп ошол жерден кайра чогуу даярданып чыгып кетишет. Кичинекей кезиңен баштап апалардын этегинде жүрүп чоңойгон турбайсыңбы анда? Билет турбайсың сырларын? Бардыгын билем, мен көбүнчө эме кылып өтчүмүн. Аябай тыңшачымын. Апаларды сүйлөшүп атканда тыңшачымын да, анан айшыпымдар, "Тетеги кызың жаман тыңшайт" деп. Анан көрсө ошо сөздөрдү үйрөнчү окшойм да апалардан. Ошо жакшы сөздөрдү үйрөнгөм. Анан бүгүн кур келген жокмун, 2 куплет ушу ыр жаздым эле. Апаларга арнап. Анда угалы. Уул дөстүрүп, кызды турмуш узаткан, урмат менен өмүр жолун уланткан, эми минтип, элүү алтын шашканда, ырдап бийлеп, эли журтун кубанткан. Силер менен жазылат ар каталар, силер менен жоюлат ар капалар. Өрнөк болуп, уул кызыңа дем берип, бар болгула биздин шайыр апалар. Өрнөк болуп, эли журтка дем берип, бар болгула менин алтын апалар. Ой, азамат адашкан. Мына кандай сонун неберелериңер өсүп, чоңоюп, элге кызмат кылып атат. Мынакей апалар
ушундай бир жолдомо алганда же дагы бир фестивалга бараткандачы түз эле айыл өкмөттөгүсү деле жүгүрүшүп чуркашат, жардам бергиле, окуй жардам бергиле депчи. Сиздерге да ошентип барса керек апалар. Айыл өкмөтүбүз Асанбек Алмысаевич өзү демилге көтөрүп, ушул жогоруда айтылып өтпөдү, бул шайыр апаларга деле мындай тың шайыр апалар болуш керек да. Булар шайыр апалардын тобунда бардык эле биздин эң айылдын каймак апалары, мурда мугалим болуп иштеп жүргөн адамдарыбыз, китепканачы, мына өзүңүз көрүп. Кыскасы таланттуу, жигердүү энелерибизди баштап өзү уюштуруп, анан кийин бир азыраак спонсор болуп, акча жагынан, ошол даярданууда кабинет жагынан кандай десем, демөөрчүлүк кылып атабыз. Дагы өзүбүздүн айылдан дагы мисалы үчүн Токтосунов Тортай Арстанович деген агабыз дагы чоңураак демөөрчүлүк кылган, ушу сыяктуу демөөрчү болуп атабыз. Бул заманда, агында маданияты жок эл болбойт да. Азыр көбүнчө ушу маданиятты көтөрүп, элди мындай жакшы нукта алып жүрүшүбүз керек деп. Анан кийин мына азыр бул Токтогулдук торгойлору деп коелукчу, Токтогулдун торгойлорунун мына таланттуу, жаш, жакшынакай кыздар отурат. Мурунку топтордо көбүнчө баягы салабаттуу, салмактуу күйөрмандар келчү эле. Азыр болсо жалаң жаштар келип атат, бир чети сыймыктанып атам да ошол. Анан кийин асыл сенин биякта милдетиң эмне болду? Эми көшөң артында кой, эми баары жасап аттың, көрүп аттык жүгүрүп чуркап жүргөнүңдү. Андан башка дагы кандай көмөктөрдү көрсөтүп жүрөсүң? Жардамыбызды берип атабыз, апаларыбызды. Булар деген эми Тууганбай атанын атын өчүрбөй алып жүрүшөт, буларга рахмат. Өздөрү карыса дагы жаштардай сезип өздөрүн жүрүшөт, жакшы. Эми ушу апалар менен жүрүп эмнелерди үйрөнүп атасың? Булардын сүйлөгөн сөздөрүнөн насаат алып атабыз. Өзүңө таалим тарбия алып атабыз. Бул жерде басканда мындай болот экен, басыш болот экен деп атасыңбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ооба, булар апаларыбыз негизи деген баягы нарыктуу, даңктуу апалардан чогулду да негизиндечи. Мындай биз силер эмес, биз үйрөнө турган көп нерселер бар чындыгында. Ана эмесе кадырман телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр көшөгө артындагы апалардын жашоосуна көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Курамыбыз 13-төн, жетекчибиз сыртта жүрүп атат окшойт. Ушул 13-үбүз мээнет кылып, өз мээнетин алып келди, ушу сиздерге тартуулап. Сиздердин назарыңыздарда азыр биздин шайыр апалардын колунан келген иштери, жасагандары, тамак аш, буюм тарымга чейин ар биринин өзүнүн колунан чыккандары. Тонду чогулуп тигебиз, койдун терисинен болот. Муногу черми, койдун терисинен эшикте мунун даяр продукциясын терини азыр өңдөп жасап атат эшикте. Анан могул тиштеп түймө деп коет. Азыркы жана Кытайдын чачыгынын ордуна бул келет дагы могунун этегине тартылат. Бул ичик мына илгерки чыйбаркут менен тышталган илгерки эменин ичиги да, бул ичик. Чыйбаркут менен тышталган. Азыр эми ушундайлар тигилеби, илгери го эми. Тигилет. Мына тигилет. Мына тонду, могул өзүбүздүн эле ушул эле Гүлзат эже, оно Сайкал деген эже бар. Дүрякан деген бизден улуулар бар, эшикте Ширин эже бар. Мына ушулар терин иштетип тигет, калгандарыбыз жардам беребиз. Эми мына жаштар могул окшогон 50-ге, 53, 52дегилерди алып келип келгиле, үйрөнгүлө, биздин аркабызда болосуңар деп атабыз. Мына менден кийинки эле булар, мындан кийинки эле булар. Бул чоң аттын куржуну. Муну илгери кыздарга барганда бул атка салып, тамак аш алып барып жасаган. Мунун болсо тай куржун деп коет. Жанагы чаканыраак кичире эле кунандарга салынат булар. Булар да ошентип бул дагы үчен болот. Буларга дагы өзүнчө түйө турган, мына сого турган жерлери болот. Негизгиси согулду деген эле ушул болот. Эште дагы согулуп турат, ал дагы бар да. Бул ушундай болот. Анан муну атайын сумкалар болот. Ушундан мындан экен болсо чоңураак сумка болот. Бирин согуп туруп мындай мунуларды жанагы көчмөндөргө барганда сатылат. Чет жактан келгендер булар доллар менен алат. Жокто эмне кыласыңар? Жокто менен ошо көбүнчө көлдөн өтөт да. Мен көлдө тааныштарым бар, көлгө берип коем. Муну ондайларды көлдө булар $10-15 сатышат. Биздин акчага 800-900 сом болот.
Анан бул айылда мен 350 сомдон сатамын. Анткени биякта акча болбойт да. Ошентип 350 сомдон алышат. Ооба. Муну болсо азыркы заманга сотка салып алышат кичирээк. Муну чоңураак соткаларды салып сотка салганга болот. Азыркы заманга ылайыктуу. Мунулар болсо атайын ушинтип сатылат. Анан муну эмеде мен эшти курулуп турган өрмөктө мындай бар. Кетеке. Ошонун жарымын кыркып алып мен үртүк жасадым. Ат жабдыкка үртүк деп коет ооба. Мындай кылып жасалат, ушунун жарымы эште согулуп турат да. Азыр деле ушундай заказ түшөт. Бул азыр жакшы пайдаланып калды. Муну 5000 сомдон өтөт. 5000 сомдон өтөт да. Караганда да жөнөкөй мындай иш. Муну алышат, 5000 сомдон алышат. Атасынын 70 жылдыгына ат жабдыкты кооздо барганда, куда сөөктөргө ат жабдыкты мынтип ат мингизип эткенде атайынчылар болот. Мунун ичин мындай бир чийлүү кийиз жасайт, жука кылып. Анан ошо кийизди каптап туруп, чачык төгүп, минт жасап коет. Мына атайын жасалат. Бул жерде ашкана. Мунун ичине ушул буюм теримдер, казан аяктар коюлат. Мына бери келип биякта көрсөңөр болот. Мына кыргыздын буюмдары. Жүлеп коесуз мына. Могу жерде мына авыл деген майда чүйдө салына турган баштык. Ал эми мынанын соосу туз баштык. Мына могу жерде көрсөңөр болот. Мына туз баштык, туз салынат. Бул аяк кап деп коет. Буга да буюм терим салынат. Анан могу жерде мынакей кыргыздын табактары, жыгач табактары турат. Ушуга илери мындай кесме сүзүп 5 бармакты ушу жыгач табак. Тиги болсо олоба. Келиндин бур түшкөндө. Казан аякка отурган ашканада тиги олоба, тиги болсо чөгө, бул болсо быжы, тиги сармай, тиги казанга жабылган кыргыздын нукура наны мына. Азыр мындай нанды жаппай калышкан. Могулар болсо жөргө мынакей жанагы 5 манжага салып түйө турган жөргөм. Булар куймак эмелер тиги созмо деп коет. Мынакей могулар болсо чалынган каймак. Бул мына неме буудайдан жасалган жарма. Мынакей могуларда борсоктун ооба. Мынакей берди кыргыздын кесеси. Мынандай эмес менен кеп куру менен да кыргыз деп койчу. Илгеркилер мына. Келдиңерби же бар беле? Жок, муну бүт бар болчу өзүбүз мынакей бар болчу. Эми мына кыргыздын улуттук тамак ашына мынакей могу жерде кичине токочтордон ос тийгиле. Мына ашканада ос тийип койсоң болот. Жети сонун кирип келгенде байкадыңбы? Муну деген ыштыкка коюлган да. Канча ыштагансыздар? Муну 15 күнгө чейин барат да. Муну саман менен улам кичинекейден жагып отуруп 15 күн иштейт. Сиз саман менен, мен болсо ат башыга барып, силер көрдүңөрбү, көргөн жоксуңар, жайлоодон апалат. Жана неме тобурчаккадын немесине Тобурчак болсо кулунчак го. Кулунчак. Өкөнүн немеси бирдей эле да. Себеби дегенде эмес табы бирдей эле да. Муну сүзмөгө деп ошо жылкын бекем болот да. Аябай. Эмне үчүн сүзмөнү дагы ыштап койсо жакшы болот? Муну ичи салгандан кийин өзү эле ышталып бир сонун болуп сүзмөң ичкиң эле келип калат да. Бул тайдыкы. Тайдан жасалган да. Ошо сүзмөгө деп жасап койгон. Мен өзүм ыштык кармайм да. Анан мунугу 3 жылдык серкенин териси. Азыр башта тоотекенкин кылчу эле, тоотекеге түйө салгандан кийин биз азыр үйдөгү серкеникин жасап калдык да. Муну дегенчи силер мондай бүтүн боюнча сыйрып аласыңарбы? Сыйрып алып, мунуларын гана бүтөп коебуз. Ушуларын гана бүтөйбүз да. Ошону бүтөп, буга кымызды койсоң кандай сону жыттанып атат? Кымызды эме кылсаң Назира, жыты сону болуп калат да. Ай эмени шаардыкын көрсөң андай болбойт. Супараңыз жакшы экен. Бул супара илинип, супараңыз жакшы. Канчанчы жылкы эске окшойт э? Эми муну жасалганда 15 жыл болуп калды. Эми жаңысы да бар, азыр эскиси деп ойлондук да. Кесеги уруна ушу супараң уруп калбасын айланайын деген батаны бересиңер? Айланайын, мен пайдаланбайынан пайдалангыла 2 атала тазалагыла силер колуңардан келбейт деп ойлоп атам мен. Келбейт, буну жасай алышпайт да. Мен мындайды көп жасап коем. Илип туруп анан 2 атта урунгула деп атам да, таза урунгула. Бетине жасап туруп, энелер мындай мектеп кылып, келин келсеке жакшы нерсени өткөргөндө ошолор кабыл алып атабы? Алат. Эми түшүнө баштап калды Назира. 21-кылым деп эле тил алып Жок, азыр бүт түшүнүп калышты. Баягыда ошондой болчу. Кабыл алчу эмес, азыр бүт түшүнүп калды. Себеби кыргыздын салтын азыр силер баш болуп тартып атпайсыңарбы? Ошон үчүн азыр жаштар түшүнүп калды да. Тиги болсо мунугу чанач.
эчкинеки. Мынакей кымызды куюп коюп, кайка болсо тоогуп, ойго алып барып жүрө бересиң. Бышык да болот, кайерден болсо чечип алып туруп ичип алып кете бересиң. Ошон үчүн ычтык койгон чанаштай сонунда. Азыр Кудайга шүгүр, жакшы эле. Ана эмне пайдасы бар Мунун ушунчалык башка ден соолукка пайдасы? Ден соолукка өтө пайдасы зор мунун. Талкан буудай талкандан жарма куйгула кыздар. Аны кечетен бери ушинтип даярдап, атайын бүгүн мунунтип тартып атам. Биринчи буудайды биз Бизде дегенчи моуну сиздики азыр адыраак болуп атыптыр да. Мен энем айтчу эле да муну майда тарт деп ушундойго көңүл бурасызбы? Ооба, кайра дагы бир тартып таштайбыз муну мындай кылып айлантып. Менин жармаман бериңиздер. Ушу жарма. Ушун колдун ооба, эртең менен жасадык, жел атат дегенде эле жасап баштадык. Анан кийин баштадык. Жармадан ооз тийиңиздер, абдан жашнакай. Ушинтип натуральный тамактанып атабыз, өзүбүздү карап. Морекинин пайдалуу жагында айтып койсоңуздар, азыр бир ар кандай фирмалар чыгып атпайбы? Мен бирөөнө бир кызыгып көрсөм, арыктатат, ичегини жакшы иштетет деди да. Анан составында эмне бар экен десем, мына талкан экен. Буудай талкан. Пайдалуу жагын айтып. Эң жакшысы ушу ден соолукка пайдалуу. Буну ысык келет деп коет. Кыргызда ысык келет деп коет. Суук чандарга ичсе, бул өтө жакшы, балдарга деле. Бизге окшогон жаш улгайып калгандарга өтө жеңил, абдан жакшы. Жутуп алып, ишибизди кыла беребиз. Абдан жакшы айланайындар. Булар эң жакшы ушу жаргылчактын жармасы. Бул долбоордун уюштурулушу бардыгыбызга жакты. Мисалы, эч зыян жагын көргөн жокпуз. Кайра бул долбоор дагы улантса экен дейбиз. Себебинде бул долбоордон биз кыргыз элдин каада салтын, нукуралуулугун сактаганын аябай билип атабыз, пайдасы тийип атат. Мисалы, мына азыр өзүңүздөр көрүп аткандай, могул жерде канчалаган илгерки ата бабаларыбыз колдонгон буюмдар, баардык каада салттар кайра кайрылып келип, жанагынтип чүмкөнгөндөрдүн ордуна өзүбүздүн элечекте тийген энелер пайда болду. Мисалы, чачпактарды мурун чоң энелерден көрсөк, азыр өз энелерибизден көрүп калдык. Мына ушул жерде кыргыз элинин, кыргыз биздин ата бабаларыбыздын бизге кеткен каада салттарынан мисалы чачпак деле алалы. Энелер мына биз аркабызга чачпакты тагып алып жүрсөк, бул көрсө түз жүргөнгө алып келет экен да. Мынакей бул касиет, элечектин касиеттүүлүгү, тоодо ташта жүргөн мезгилде, бала төрөлгөн мезгилде бул ору катары пайдаланганын ушундай бир жакшы касиеттери мына биздин жаштар эми үйрөнүп келатат. Бардык нерсе мына кийиздердин пайдасы кандай жакшы нерселер. Ушуну дагы улантсаңыздар андан жакшы болот. Мына жүн менен иштетүүнү биз кайрадан колго алдык. Жосу унутулуп кетип эле мына Кытайдын килемдерин пайдаланып калбадыкпы? Мынакей азыр баардыгы эле кайра баягы койлорубузду эми жүнүн эми кармалып мынакей байпактарды түйүп, бул байпак эмне? Кытайдын байпагынан көргөн өзүбүздүн нукура жүндөн жасалган байпак. Бул адамга пайдалуу, ден соолукка пайдалуу. Анан кийин биздин эме мурун пайдаланган байпак түйүүдө шиш жок болчу. Көрсө чийден согуш экен да, чийден тарына. Сиздики ошо мен карап турам да, чийден экен. Чий менен эле кадимкидей эле байпактарды токуп үйрөтүп атабыз. Мына биздин кыргыздын салты бу дагы. Шайыр апаларымдын долбооруна миң мерте рахмат айтат элем. Себеби мен жүрөгүм ооруп 48-де эле пенсияга чыккам жүрөктөн. Давление тынбай кармачу эле. Анан ушуларга кошулуп, ушундай иштерди кылып, ырдап,
ушулардын арасында жүрүп айыктым. Кудайга миң мертебе шүгүр айланайын. Ушулар кылганды кылып атам. Бул болсо койдун жүнү. Ак жүндү тытып алып, аны боёдук. Бул жүндөн натуральный мына шырдактар, ала кийиздер чыгат. Мен азыр үшмек деп атам. Сиз эмне кыласыз алдандан үшмек? Бул үшмек деп алып, муну ийирип жээк кылабыз. Мына үшмек деген боюнча шырдакка эме кылабыз. Онотуп боёп бастырабыз. Мындай чийлердин арасына кооздогонго кетет. Эми мен жаштарга айтат элем айланайын. Ушу кыргыздын натуральный эле жүнүнөн, нукура жүндөн эле жастыкка салып, жүндөн эле матрас жасап, төжөксүн жатса, миң аябай сонунда бул дарычылык касиети бар, ден соолукка жакшы. Ушул балам биз баары шайыр апалар ынтымактуубуз. Ушуларга Кудай ден соолук өмүр берсин, силерге өмүр берсин. Бизди ушу көтөрмөй аткан силерге миң мерте ыраазыбыз. Ушулардын арасында эле жүрүп калып, жакшынакай кылып жаркылдап эле. Муну бала чакабыз сүйүнүп, кыздары сүйүнүп, кайра бизге спонсор болуп, алгыла деп спонсор болуп атат. Ошолорго да рахмат, бала чаканы коюшуп койгонуна. Салдарыбызга да рахмат, эми садоголоюн силерге да рахмат. Ушул айтарыбыз, ушул кыргыздын нукура үрп адатын таштабай, каада салтын таштабай, келин кесектер үйрөнсүн деп барып алып, мындан калган үйдө үйрөтүп атабыз. Мынандай болот бала, мындай кылгыла деп. Туганбай ата кыздары деп аталган топ биринчи бөлүмдү ийгиликтүү аяктады. Эми экинчи бөлүмгө кезек дагы келди. Биздин программанын жобосуна, салтына ылайык экинчи бөлүмдү бий менен башташат. Эмесе апалар түштө кандай бийлейткенин сахнада бирге бийлеп көрсөтүп берсин. Başka
Эмесе азыр эксперттен бир суроол аттуу рубрикабызга келдик. Эксперттер 3 суроо жаңыртышат. Апалар бир суроону 2 адам толуктап жооп берсеңиздер болот. Азыр биринчи суроо башы Гүлзат Байзаковада экен. Чоң рахмат апалар. Туганбай атабыздын атын алып жүргөн экенсиздер. Демек, эл, кыргыз эли сиздерден чоң нерселерди күтөт, Кудай буйрса. Ана сиздерге бир суроо, ушу оңой эле суроо берейин. Туганбай атабыз кайсыл кинодо эң сонун образ жараткан? Махаббат дастанында Ырайымалынын ролун жакшырткан берген аябай. Чоң рахмат, чоң рахмат. Эң жакшы. Кийинки суроого өтөбүз. Рахмат. Мен дагы жөнөкөй эле суроо берем. Азыр колуңуздарда жакшынакай сайылган сайма бет арчыны кармап чыгып бийледиңиздер. Анан тиги жигиттин бетине бирөөнү таштап койдуңуздар. Бул бет арчы өзү эмне болгон бет арчы? Бул бет арчынын түрлөрү кандай? Эмне үчүн сайылган? Кимге арналып сайылган? Ушуну ким чечмелеп айтып берет? Илгертен бул бет арчы көбүнчө жаш кыздардын же келиндердин өз сүйгөнүнө же болбосо байларына арналып жасалган. Бул ар кандай жиптер менен, шурулар менен, мончоктор менен кооздолуп, керек болсо анын чекесине өзүнүн жана сүйгөн жигитинин атынын баш тамгаларын плюс белгиси менен жазып, эмблема кылып туруп белек кылышкан. Мына Адылбек агай. Ушуну кайын дедиңиз беле? Туура. Туура, эми бул негизи жаштар жанагы Чыңгыз Айтматовдун эрте жазатын Султанмурат менен Мырзайымдын сүйүүсү. Ошондо да ушу бет арчы жөнүндө бир сонун бир сөздөр бар да. Анан эми бул кыздар деген байыркы кыздар өзүнүн сүйүүсүн балдарга билгизе алчу эмес. Эмне аркылуу билгизчү? Ушул бет арчы менен. Ооба, кыздарда абдан ыйман болгон. Кыздарга сеп жеткизгенде апалар ошо кыздардын сандыгына дагы бет арчыны кошуп беришкен. Ошо бет арчыны алып, айылдагы байбичелер келгенде, айылдагы байбичелер үйлөрүнө алып барып таратып, баягы баланчанын келининен бет арчылардын түрү келди деп, ушундай суктануу менен айтышкан. Токтогулдан Тукам, анан башка дагы далайлар чыкты. Дагы кандай бир кыргыздын классиктеринен чыкты. Ошону эле айтып коелу. Билесиңер баарыңар. Келиңиздер. Токтогул районунан Эшмамбетти айтпай эле койгула. Токтогул Эшмамбет Туганбайдан башкасын айтпады. Асанкалы Керимбаев, Эрик Кадырбаев, Коргол Досиев. Ошондон башташ керек болчу. Болду, рахмат. Апалар, мынакей эксперттен бир суроол деген рубрикага жооп беришти. Азыр кошумча бөлмөгө барып, атайын даярдалган спорттук кийимдерин кийип, ден соолук, өмүр, мүлкү дегендей Халия Тогузбаева менен биргеликте гимнастика көнүгүүлөрүн жасашат. Андан соң дал ушул жерде экинчи бөлүмдүн жыйынтыгын чыгарабыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу шайыр апалар. Бүгүн сиздер менен жаратылыштын койнунда, суунун боюнда жүрөк кан тамырга, дем алуу органдарына жана таяныч аппараттарына чыңалтуучу көнүгүүлөр жасайбыз. Илгертен айтып келген, суу өмүр булагы деп. Мына биз ушул суунун боюнда көнүгүүлөр жасасак, биз ошолордон энергия алабыз. Анда эмесе, биринчи көнүгүүбүз колду кайчылаштырып алабыз. Кайчылаштырып алып туруп, жогору көтөрүп туруп, баштан улдой кайра түшүрсөңүздөр, даалы кыймылга келет. Анда баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колуңуздарды жеңилдетип алабыз. Эми бизге таяк керек белет. Бул таякты жогору алдалабыз дагы, бул бизге таяныч болот. Ошо менен азыр бут булчуңдарына чыңалтуучу көнүгүүлөр жасайбыз. Оң бут менен 1, 2, 3, 4. Көрдүңүздөр, баштайбыз. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Dağı bir. 1, 2, 3, 4. Azamatsızlar, көңіл бұрғаныңыздарға чоң рахмат. Абдан жақсы даярланып келіпсіңер. Көбінше ошо туруп жасай турган көнүгүүнү жасап турсуңар. Бирок биздин тизебизге, белибизге мындай бошото турган дагы көнүгүү керек. Ал үчүн азыр карап тургула. Силер тизе анан колуңарга турасыңар. Анан дем алганда урдуңар менен дем аласыңар. Демди белиңерди бошотосуңар. Дем алып атканда бир жолу бел омурткаларга, экинчи жолу көкүрөк омурткаларга, үчүнчү жолу дал ортоңордогу көкүрөк омурткаларды көтөрөсүң, төртүнчү жолу мойнуңарды көтөрсөңөр болот. Бүт омурткаларды мындай кыймыл аракетке келтирип козгош керек да. Омурткалардын ортосундагы муундарды гана барыңар тизеңерге тургула дагы, анан колуңар менен ортосу 90 градус болуш керек. Кол менен жана жамбаш муун менен кана барыңарды көтөр өтө карайын. Жасай бергиле. 1 дем аласыңар. Дем алганда кантип дем аласыз? Мурдуңар менен дем алып, бүт дем алганда могу жерди көтөрөсүз. Башыңар дылдый. Могу жерди көтөрөсүз, белди. Демди чыгарганда, демди чыгарасыз. Чыгарыңыз демди. Ооз аркылуу. Мына көрдүңөрбү? Мышыкка окшоп кана сиз жатпаңыз алдыгынтип. Мындай могу жер 90 градус болуш керек. Кана дем алыңызчы, мурдуңуз менен туура белиңиз, бел омурткаларды көтөрүңүз. Демди чыгарыңыз. Бошоттуңуз дал ортоңузду. Туура эми дем алыңыз. Сиз дагы кана дем алыңыз. Кайсы жерди чоюп атасыз? Кайсы жериңизди кана көтөрүңүз белиңизди. Бел омурткаларды көтөрүңүз. Демди чыгарыңыз, ийилиңиз мышыкча. Туура. Дем чыгарган жакшы жасадыңыз. Сиз туура эмес кылып атасыз. Алаканыңызга туруңуз. Алаканыңызга мен чыканак деген жокмун. Алакан бул жер 90 градус, сиздики 110 болуп кетти. Жакыныраак коюңуз. Мына эми дем алыңыз мурдуңуз менен. Белиңизге дем алыңызчы, кана белиңизге. Мени карап туруңузчу. Мени караңызчы. Мына караңыз мени отуруп караңыз. Мына. Шундай кылыңыз. О жериңиз 110 градус болуп кетип атат. Сизчи, сиз да жасасаңыз көрөйүн. Кана туура. О жериңизге дем алыңызчы, туура. Сиз жатпаңыз. Мына о жериңизге дем алыңызчы, көтөрүңүз. Дем аласыз, дем алганда башты ийесиз, көтөрүңүз. Демди чыгарып бошоңуз. Дем алыңыз, жок. Дем чыгарып атасыз. Дем алыңыз. Дем. Башыңызды ийесиз, бул жерди көтөрөсүз. Мына. Эми демди чыгарыңыз, мышык болуңуз. От азаматсыз, жакшы. Рахмат силерге, жакшы аракет кылдыңыз. Ушул көнүгүүнү да жасап жүрүңүздөр. Рахмат силерге. Экинчи бөлүмдүн дагы соңуна келдик. Эми соңунда экинчи бөлүмдө эксперттер белгилерди көтөргүлө дегичекти мынакей бардыгы эне сүтү деген белгине карышты. Эң жогорку сүрөттүү белгиге Токтогулдан келген Туганбай ата кыздар деп аталган этнофольклорлук топ ээ болду. Эми Айымкан апай экинчи бөлүмдүн жыйынтыгын чыгара турган эки ооз сөздөн сиздерге сунабыз. Бийди абдан жакшы чечилген. Стилдик жактан сонун чечилген. Ушуну дагы улантып, дагы жакшынакай кылып алып, ушуну жасап келгениңер үчүн мен эне сүтүн көтөрдүм. Анан калган суроолорго жооп бердиңиздер, алардын баары жакшы. Эми азыркы бий жөнүндө мен бирдекеге ыраазычылыгымды дагы айтайынчы. Бериңиз. Койчу өзүнүн темасы боюнча алып чыктыңар да. Башында жаргак башындагын көрдүңөр, Ооба. Бул малакайды. Кандай бул таап келдиңер? Ушунту менен тобокелге салып келген болгон бизде. Үстүндө кийген кийимин көрдүңөр. Колундагысын, жатканын, музыканы. Ошон үчүн бул жерде жогорку деңгээлде койчу кандай болгон? Койчу ак калпакты кийип алал. Ак калпак кыргыздын калпагы. Бул азыркы сөз менен айтканда сый калпак. Биз ошондой жерлерде териден
ушуларды колдонгонду чечип келипсиңер, ошого мен ыраазымын. Рахмат. Апалар, эксперттер да караңыздарчы, бир кубанып, сүйүнүп, ушу жылмаюу тартылганыңыздар үчүн биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар убакта ушу сахнанын ажары болуп, аман жүрүңүздөр деген ак тилектерди айталы. Бул болгону бир жарыш, бирок эң башкысы ушул апаларды бапестеп алалы, апаларыбызды төргө отургузуп, майыбыз жок болсо дагы ысык чайыбыздан суналы деген жакшы демилгени колго алган шайыр апалардын үй бүлөсү өзүнүн кадамын ар убакта алдыны көздөй таштап, канатын тынымсыз зуулдаган заман менен жарышып күйлөй берет. Биз 3-чү бөлүмдү көздөй сапар тартабыз. Азыр апалар фольклорго даярданып келгиче кошумча студияда иш алып барып жаткан энелердин элеги рубрикасына кезек беребиз. Бу эксперттердин суроолоруна дагы жакшы жооп беришти. Баарысы тең түшүнүктүү, баарын билет экен, баарына жакшы жооп берди. Эми калгандарын силерге берейин, силер билгениңерди айткыла, айта алгандарымды. Айтчу сөз жок. Биге абдан чоң чыгармачылык менен даярданышыптыр. Койчунун тулуунан баштап бут кийимине чейин жаргактан жасалган экен, абдан жакшы. Мен деле ушу эксперттик топ катары эле жакшы рахматымды айтам. Бул илгерден айтылып калат го, баланын уйкусун бузган капкалуу шаарды бузганга барабар деп. Анан бул бийде дагы ошол өзүбүздүн багы элдик салттарды көрсөтүшкөн да. Койчуман бала уктап калса, аны келип бетиндеги чымынын бет арчылары менен багы мынтип коруп, бул уйкусун бузбайлы деген эмеде бийге камтып кетишкен. Баягы энелик мээримдерин, энелик багы балага сезимдерин, анын үстүнө дагы багы илгерки өзүбүздүн энелердин багы каада салтын кармап кетишкен. Бул жактан дагы ийгилик каалайм апаларга. Жакшы. Мен деле силерге кошулуп атам, кошулам. Энелердин элеги деп, элеги жалаң жакшы жагынан ээленип атат. Аябай сонун даярданып келишиптир. Салт саналары дагы, бии дагы, дене тарбияны көргөзгөнү дагы, дей койчу баары эле сонун болду. Биякта отуруп жалаң эне сүтүн алып атканына мен да кубанып, силер да баарыбыз чоң кубанып отурбайбызбы? Анан ушулардын кийинкилер тарбия таалим алат деп ошо ойлойм да мен дагы. Биз да ошондой болсок деп атышкандар болуш керек. Аман эсен үйлөрүнө жетип алсын. Алды күчтүү болуп жүрө берсин, аман болушсун, дагы далай ийгиликтер жарата беришсин, көп ийгилик каалайбыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер адаттагыдай эле Республикалык шайыр апалар телефестивалынын 4-чү айланпасынын кезектеги талапкерлеринин өнөрүн көрүп жатасыздар. Бүгүн студияда 2-чи бөлүктө Тууганбай ата кыздары апалар тобунун мүчөлөрү жана жетекчилери отурат. Анда эмесе Бүнсер эже, сиз ардактуу эс алууга чыгыптырсыз, 6 баланы жакшынакай кылып тарбиялап, тууруна кондуруп турсуз. Анан кийин айылда дагы коомдук иштерге, аялдар комитетинде иштеп, өзүңүздүн кандай аял зат экениңизди толук көрсөтүп бүтүп турсуз. Анан такыр жөн отура албай, топ түзөлүү дегенди сиз баштаптырсыз, Эми ошол жөнүндө кичине айтып бериңиз. Анан өзүмө бир ой келди, ушу башка өзүбүздүн райондон чыккан Нускатовун көрүп, Арузат, ушундай топторду көрүп, биз деле ушулардай топ түзсөк, биз деле ушу жаштарга өзүбүздүн аркабызда бир жакшы из калтырсак, жакшы көөнө нерселерди үйрөтсөк деген ой келди дагы, сунуш кылдым. Өзүм менен мына катарлаш пенсияга чыккан апаларга. Үйдө отурган апаларга. Ооба, бардыгы бир добуштан колдошту. Андан кийин аныккандай мен да катышсам болобу деп атайын келген апалар болду. Анан ошо менен түзүлүп кеттик. Жакшы, азыр топто 13 мүчөбүз бар. Бардыгы бирин-бири колдоп турушат. Ушу дилгир жаштарга өздөрүнүн таалим тарбиясын берип, арттагы жакшы акыл насааттарын берип, бир эле биз ыр бий менен чектелбейбиз. Ал жерде ушу жаштарга эне мектеби, мына жаш келин кесектерге акыл насааттарыбызды айтып турабыз, жакшынакай бир чогулуштарды өтүп, мына учурдун талабына жараша иштерди жасайбыз, кол өнөрчүлүк менен кичине аракет кылабыз, анан кийин китеп окуйбуз, ушундай жактарды өткөрөбүз да. Баардык топтордочу кыргыз тили адабияты мугалимдери бар да. Муну атай кошо алат окшойсуздар. Себеби Тотия айымдагы ошол мектепте мугалим болуп иштейт экен. Тотия айым ошол кыргыз тили адабиятына сабак берет турбайсызбы? Анан бул топто сиздин ролуңуз кандай болду? Ушул жаштарга каада салтты жайылтуу
аябай жагат да. Биз азыр жаштарга мынакей ушул Шайрапа долбоорунан кийин элдин кызыгуусу көбөйүп, ар бир региондордун, ар бир областтардын каада салттарын кызыгуу менен көрүшүп жайылтып атабыз. Ушу жаштар кызыгып атат. Ушундай болгон экен деп, ар бир областтын каада салты ар кандай. Бирок баары бир окшош. Бул унутулуп бара жаткан каада салтты жайылтууда шайыр апалардын ролу зор азыр. Ушуга кызыгып, анан кийин ушу апалар менен чогуу жүрүп, себебинде энелердин аркасында дагы улантуучулар болуш керек да. Ошон үчүн биз жаштарга биз да улантып, ушул каада салттарды дагы жакшыраак жайылтсак деген оюбуз бар да. Мынакей сиздин кезиңиз физика сабагынан берет экенсиз, берип ардактуу эс алууга чыгыптырсыз. Пенсияда экенсиз. Анан бул өргүүгө кандай тиешеси бар бул кесиптин? Бул кесипке карабайт экен, кесип талант тандабайт деген бар го. Анан мен өзү кичинекей менен эле атам өзү кичинекей комуз сатып берип, анан кийин ушуну үйрөтөм деди да. Анан мен аны өздөштүрө албадым. Анан бир Абдыкайым деген ата бар эле уста, ошого темир комуз жасатып берди. Анда кага албадым. Бир тилин сындырдым, экинчи тилин сындырдым. Акыры анан кийин ошол ата өзү какчы эле да, шуулдатып тагылдырды, башкасын бир какчы эле. Аны алып келип ушу кызыма үйрөтөсүз. Бул кызым жаңгыз кызым менин. Ушул өнөрлүү болуш керек деп анан кийин баягы атам мага сайды да. Ал ата күнүгө келет, ал атага апам экөөбүз тамак жасап, курсагын туйгузуп, аябай алкап туруп анан кийин баягы мага почти мугалим болду 6-7 жашарында. Анан ушу темир комузду мага үйрөттү. Мен ушуну алып кеттим. Анда сиз ансамбльде темир комузчу турбайсызбы анда, Негизги темир комузчу катарында. Сиз болсо үйдөгү эле эс алып отурган, балдарды тарбиялаган, абышкаңыз келгенде жакшылап ысык чайын кайнатып берген үй кожойкеси экенсиз. Эми булардан айырмачылыгыңызды сезип атасызбы? Аябай сезип атам. Мен келип катышасыңбы деп ушундай неметкенде аябай жакшы кабыл алдым. Менин жолдошум классташы эже, жетекчибиз. Ана жолдошум да колдоду мени аябай дегендей. Булар менен чыгып, жашнакой эле эс алып, эл алдында ырдап, жакшы өнөрүңдү көрсөтүп, бул шайыр апалар ушунчалык мага жагат. Башынан көрүп жүрчүмүн, кызыкчумун. Бирок уюшулбагандан кийин кызыгып жүрүп жүрчүмүн. Анан аябай кызыктым. Өзүм ырдагымда келип, ырдап да жүрчүмүн. Анан кийин кошулуп калдым. Мен аябай ыраазычылыгымды билдирем. Ошол Гүлсары эжеге, Гүлзат эжеге мени колдошду аябай дегендей. Уюштуруп алып кандай деп. Булар деле кастинг сыяктуу бизди текшерип алат да. Анан аябай болгон. Ошондо канча апанын ичинен тандап алдыңыз эже? Өзү башы 15 болчубуз. Экөө гана өзүнүн эмеси менен чыгып кетти. Калган баарынан кастинг кылдыңыз. Кана сен жарайсың, жарабайсың деп, Ооба, эми уят болбогудай болуп бардым. Биздин жоопкерчилик бул баары жоопкерчилик деген аябай чоң сезим бар бизде. Ошо жоопкерчиликти мен аябай азыр да сезем. Анткени биз аябай үлгү боло турган өзүбүздөн кийинки жаштарга, ошол куракка келдиңиздер да. Келиндерге. Анан мен ушу бирөөнө да ушундай бир жакшы салт үйрөтүп, мындай тигиндей деп коюш мен үчүн аябай жакшы. Ошол үйрөнүп калса ал үчүн да жакшы. Мен аябай сыймыктанам, аябай кубанам. Ооба, эжелер, сиздерге чоң рахмат. Чындыгында сиздер бүгүнкү күндө салтты жайылтуучулар, айтуучуларсыңар. Ошон үчүн ар бир айылда мына сиздерди көрүп, бир топ апалар ондай такырыпта токтото албай калганбыз. Чындыгында биринчи айлампада эле токтоп бүтмөкпүз, бирок баягы демдүү, күчтүү апаларыбыздын шаары менен ошол 7 жылдык долбоор болуп кабыл алынган. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ошол салтыңыздарды баардыгын жайылта бериңиздер. Азыр болсо 3-чү бөлүккө даярдыктарыңызды көрө бериңиздер. Ал эми биз көрсөтүүбүздү улантып, ушул апалардын көшөгү артындагы сюжетине сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бул сабаганда биринчиден ушу энелердин ден соолугуна бул физкультурада кыскасы жанагы ден соолугубуз чыңдап атпайбы? Мына колдорубуз кандай иштеп атат, өзүбүз кандай кыймылдап, белибиз иштеп атат, тизелерибиз иштеп атат. Бул ошо ден соолукка пайдалуу эң биринчиси. Анан кийин экинчи бул жүн, өзү койдун жүнү, чыныгы ден соолукту чыңдай турган товар да. Бул илгертен астыга ала кийиз, шырдак салгандардын ден соолугу чың болгон. Азыр эми жана калпелер синтетиканы салып
кооздугуна кызыгып эле неметип атышпайбы, пайдаланышып. Негизинен өзү ушу жүндөн жасаган буюмга жетпейт. Бул натуралный да. Жүндөн көп нерсе жасалат аябай дегендей. Жанагы аппак козунун жүндөрүнөн калпактар жасалат. Бүт оймо чеме бул кийизди жасап алып, каалаган нерсеңди жасасаң боло берет да. Себеби бул кийиз деген бара-бара калып баратат. Ошон үчүн анан кийин бул жаштар ушу кийиздин пайдасын, кийиз жасаганды үйрөнсө, башка ушу көөнө салттарды үйрөтсөк деген максатта атайын ушу чогулганбыз. Азыркы жаштар бул тери жөнүндө айтсаң эле сасык алып чык дешет. А илгерки биздин чоң ата, чоң энелерибиз дегендей, илгеркилер жанагы терини иштетишкен да, койду союп терисин иштеткен, жүнүн иштеткен деген. Бул тери деген дагы жанагы кийиз сыяктуу эле адамга энергия бере турган, жылуулукту сактай турган, сыртка чыгарбай турган, киргизбей турган, ушундай термостатты сактай турган жакшы буюм да булчу. Мен муну чоң энемен үйрөнүп калганмын. Анан эми муну терини эң биринчи неметкенде биринчи ашатат. Ашаткан терим да бар айланай. Андан кийин ашатып бүткөндөн кийин аны жууйт. Жуугандан кийин жакшынакай кылып туруп аяк биягын силкип мынандай коңур кургак болгондо анан өңдөйт. Ашаткандан кийинки. Бир жума ашаттым. Андан кийин аны неме кылат? Өңдөйт. Бул өңдөгөндүн негизги себеби чалгы менен. Муну бир паста эле бүтөм. Бир жакшы отурсам 1 саат. Бул сал күчтүү талап кылат. Анан мынауну 1 саатта бүттүм. Эми бул чыгы кургай эле өңдөлгөн тери. Сиз уже өңдөп? Өңдөп даярдап койдум муну. Себеби эми муну мындай кылам да. Муну чыгы кургаганча толго үй бүлөм менен тартам. Анан күнүгө чыгы кургаганча чое берем. Себеби дегенде бул ушул боюнча кала берсе кылдыр болуп калат. Кылдырап эле ушундай эле жакшы болбой калат. Анан бул ошо жакшы ий жесе, аябай ийлесе, анан ал жакшынакай болуп мамыктай жумшак болот. Анан мындан каалаганыбызды жасай беребиз. Балдарга чыптама жасайбыз, тон жасайбыз, гөндөөлөң жасайбыз. Ылайыктуу бир көрпөлөр болсо, багылан козунуку болсо, тебетей жасайбыз дегендей. Бар жоктун баары жасалат да мындан. Иши да көп десеңиз, муну жууп, анан кайра минтип иштеп, анан муну эми сактоодо бир азапта ысык. Эми анан сакташ керек дейм. Сактайбыз айланай муну. Муну сактаганда илгеркиче сактаганда мындай кылабыз. Муну кадимкидей эле жакшынакай эле жанагы эле эрмен, уулжан деген чөптөр болгон. Азыркыдай нафталин каякта илгери. Ошолордон эле жакшынакай. Азыр эми сакташтын жолу көп. Мында химикаттар, жанагы препараттар болуп атпайбы? Ошолордон эле сеп сактаса болот азыр. Анан кийин ошо жана уулжан, пулжан деген чөптөрдөн аралаштырып туруп, буларга ороп туруп, анан клёнка баштыктарга салып койсок, жана шайтан көпөлөгүн шайтанын жолобойт бугачы. Эч жолобойт да. Анан жанагы күбө жебеген ошондон. Мен мисалы үчүн үйдө жана көрпө тебетейлерди кышкысын кийет да. Аны суусар тебетай, сүлөсүн тебетай дегендерди жайкысын ошентип катам. Күнгө как кургатам дагы, жакшынакай кылып чөп чардан ороп, жакшынакай анан салафанга эч жылчык киргизбей илип коем. Анан ал жакшынакай болуп тура берет. Эми ушу терини ушу бала чакага калсын ушу. Чоң апаман үйрөнгөн немем эле де ушуну бала чакага келин кесектерге айтып атам. Кармайбы анан муну? Эми келиндер кармайт да. Биздейге болгондо кармайт окшойт го. Жашында. Кармайбы дейм. Апа, жаш тиги сасык экен алып барыңыз деп атышпайбы? Ошентип атышат. Мунун ден соолукка пайдалуулугу мына бар жогу табигый нерсе болуп атпайбы айланай. Мунун эч кандай жасалмасы жок да. Койдун гана териси мына. Атабыз ушу койдун териси менен эле тиги бардык нерсе. Муну күч керек болгондо мына эң биринчи өңдөгөндө мына чалгыны кармагал эркек кишилер чалгыны кандай неметип атса, муну мындай кылып койбосом дагы бул чыгы кургап кетет. Чыгы кургап кетет. Чалгыны тартып алар мына мындай кылып атса, мен муну менен чалгы тартып атпаймынбы? Чалгы тарткан ден соолукка кандай пайда? Ошондой эле мына кадимкидей эле, кадимкидей иштейт мына.
кадимкидей колдорум, белдерим мына. Керек болсо мынягына кыйшаям, биягына кыйшаям мына. Ден соолукка абдан пайда. Кадимкидей эле бул ишти аткарганда мен ушундай денем жазылып, өзүм ушундай канаттанып калам да. Канаттанып калам. Анан муну бүткөндөн кийин тончук деп коет. İyi бүткөндөн кийин тончук дейт. А тончук деген бул даяр болду деген сөз. Тонго даяр болду, багыт алды деген сөз. А тончуктаганда отту жагып алабыз дагы төртөөбүз төрт бурчунан кармап сабайбыз. Ошондо мынаягы сонун болуп, баягы өлүңкү жактары ушундай тирилип, жүндөрү жазылып, чаң-чуңдары түшүп, икир-чикири түшөт дагы, мына анын томпок-сомпок беттери түзөлүп калат. Андан кийин анан иштүүлөр отуруп алып, анан кийин тонду бычабыз, чыптаманы бычабыз, тебетай бычабызбы, гөндөөлөң бычабызбы, каалаган ишибизди жасай беребиз. Биз аркан тартып атабыз. Бул кыларкан тартып атабыз. Бул кыларкан тайдын жалдарынан кыркылат. Тайдын жалдарынан кыркып аркан эшебиз. Жайындасы тоого чыкканда үйдүн этегине төшөп таштап коебуз. Балдардан курт кумускадан канча-мынча эмелерден өтпөсүн деп кылдан качып курт кумуска кирбейт. Тайдын кылы мындай же тайдын кылы койдун жүнүн, тайдын кылын сыртына кылып, эчкинин жүнүн тайдын койдун жүнүнүн ортосуна коебуз. Анан оройбуз, ороп эшебиз. Анан эшкенден кийин үйгө көтөрмө кылабыз. Козулактарга көгөн кылабыз. Малың куйруктуу болсун, коюң куйруктуу болсун деген ушундан калган. Ушундан калган да. Анан куйрук же дегенде бала жүгүрүп келип, кана эмне кылыш керек баланы калмакчы? Куйрукту. Бул эме куйрук эмесе, жипканы айтам да. Анан мен эмне дейм? Сен бай болосуң, муну куйрук деп коет деп айтам, а? Оода ушундай салты бар. Ырым да, Ырым да бул. Дегенде балаң келип жүгүрүп келип отуруп калат. Ырым да бул. Анан бул көп күч талап кылат да, сада колон көп күч талап кылат, ушундай эме менен болот. Кыргыздын нукура наны, колго жасалган нан. Бул ошо бул аябай ширин болот. Мына илгери тоо ташта эмес, үйдө деле буудайындан ушинтип жасап жеп жүргөнбүз. А бул ширин ана өкмөттүн нанына караганда. Азыр тиги жабыш үчүн сеп атасыз да. Мына жабыш үчүн мынантип чырылдатып суу сеп атам мына. Муну сепкенден кийин анан нанды минтип жабам. Ооба, түшпөйт. Анан бул бышкандан кийин муну алам дагы. Минтип мынакей муну алгандан кийин мына чокту тартып бияк отунду бияка койтуп, чокту тартып туруп анан кийин жана жаап койгом да мардикти. Мынантип туруп эле чокту тартып анан көмөрүп салабыз. Бул илгертеден бери ушинтип жаап көрүңүз. Бектин быш мына чоктордун баарын тартабыз мынакей. Туганбай атанын кыздары азыр 3-чү бөлүмгө келишти. Эксперттин купулуна толуп турган чактары апалар бир убакта көмүскөдө калган, көкүрөктө калган таланттын сырларын бүгүн Шайыр апалар телефестивалына катышып ачып турган чактары. Апаларга биз ийгилик каалайлы. 3-чү бөлүм фольклордук чыгарма жана жалпы жамааттын аткаруусунда хор сиздер үчүн.
Дал ушундай мыкты нотада бүгүнкү конкурстун талабына ылайык номерлер аткарылып бүттү. Эмесе 3-бөлүмдө кандай жыйынтык чыгардыңыздар, эксперттик курам? Кайсыл сүрөттүү белгилерди көтөрөсүздөр? Гүлзат Байзаковадан эне сүтү, Айымкан Жамангуловадан эне сүтү, Жолдошбек Бусурманкуловдон эне сүтү жана Адылбек Кыязовдон коломто белгиси. Эми майда чүйдө анча-мынча кемчиликтерди бир эскертип айтып атабыз. Ансыз болбойт. Бул жер чындыкты айта турган, эксперттер эч качан эчтекенин көңүлүнө карабайт. Абдан жакшы даярдык менен келгенсиңер. Мен Тууганбай менен биринчи жолу ошо биринчи ачылган театрда солист болуп иштедим эле. Мен бүгүн айтпасам арман болот мага. Ошондо биринчи жолу уюштурганда ал заман ошондой болчу. Сахнада секирип ырдаган жок эле, ары бери бийлеп ырдаган, колду шилтеп ырдаган жок эле. Тууганбай комуз чертип, жарелең деген ырды мени даярдап, ошол жарелең деген ыр менен колуму инине коркуп жашмында, инине колуму коюп туруп ырдаган күнүмдү мына бүгүн эстедим силер келгенде. Мен Тууганбайды ошол замандан билемин. Анын кандай бийик экендигин. Жаш кезимде 19-20 жашта, жаштыктын мезгилинде биз бир мезгилде бир театрда иштегенмин. Ошон үчүн силерге таазим, Тууганбайдын кыздары, Тууганбайга таазим. Ушунун атын жоготпогула, көтөргүлө. Мындай адамдар дүйнөдө чанда келет. Ошол азаматтыгы, баатырдыгы, анан менин Тууганбай жөнүндө бир сөзүм бар да айта турган. Канча бир акындар өтсө да, кадыр өзүнүн артында баягы эмесин насаатчы болушуп, өзүнүн окуучуларын, үйрөтүүчүлөрүн азыраак даярдаган. Эң акырында Тууганбай бүтүндөй алыдан тартып, ушу кыйын балдардын бардыгын окутуучусу болгон. Мунун эмгеги өтө чоң калды Кыргызстанда. Филармонияда картайганча эң негизги Замирбек экөө ушулардын барын даярдап кеткен. Мына азыр биздин колубузда Тууганбайдын үрөөнү Кыргызстанды көтөрүп атат. Төргө төкмө келсе төр мына дегендин түзүүчүлөрүнүн бири болуп турат. Анан Тууганбайды сыйласаңар, мындан да жакшы иштерге өткүлө. Бир эле менин тилегим бар. Жана Тагылдыр тоого дагы бир комуз кошуп койгулачы. Чертмек комузчу. Жалгыз комуздун алы жетпей калат экен, тиги 4 ооз комузду кууп жете албай калып атты. Жакшы чертип атты, бирок жалгыздын иши жалгыз болот атпайбы? Жок дегенде 2 комуз кылып койсоңор. Абдан сонун апалар, Тууганбай атамдын кыздары, кийген көйнөктөрүңүздөрдүн өңү кемселиңиздерге жарашып, топчуларыңыздар, ушу элечек абдан ушу мен айтат элем жалпы эле кыргыз элине бүгүн теледен пайдаланып, ушул биздин шайыр апалар проектисинин негизинде Кыргызстанда жасалма кагаз элечектер жок болду. Мындайча айтканда Гүлжан Иреш менен бул биздин ушу Асел Калканованын эмгеги деп айта алам, анан Айымкан апамдын эмгеги. Себеби Ош базарда толуп кеткен баягы картон элечектер жоголуп азыр апаларыбыздын бардыгы деген ушундай сонун оролгон элечектерди кийгениңиздерден өзү эле бул канчалык бир эненин бийиктигин көрсөтүп турат. Андыктан ушул биздин ушу шайыр апалардын проектисинин авторлоруна, биздин кыргыздын кыздарына ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, элечегиңиздер башыңыздардан түшпөсүн. Жана мен башында да айттым эле, анда көрмөксөм болуп, энесин көтөрдүм. Чындыгында бул чыгарманы жазганда хор деп жазылат. Бул чыгармачыл адамдар билиш керек. Сен аккордеонист ушу менен 2-3 коллектив менен келип атасың, Мен көп эле жерден айтам ушу. Хор деген атайын хор жазылат тема. Ал эми жеке номер деген бул башка. Ошонун экөөнүн айырмасын билбей эле кандай ырды ырдай берсе, жалпы ырдай берсе ал хор боло берет. Ал деген ал бирок чыгармачыл адамдарга профессионалдар түшүнөт, ал хор эмес экенин. Мен эми жакшынакай хор күтүп аттым эле, аягында дагы ушу жеке номерду жөн эле берип койдуңар, берүүм менен эле. Мындай ырларды ырдаш деле кыйын. Силерге рахмат, дагы ошону баягы ритмден калбай ырдап кетип атасыңар. Бирок ушу репертуар тандаганда чыгармачыл адамдардан хорбу ушул? Же хор эмеспи? Же бул жеке номербу? Биз жөн эле чогуу ырдап атабыз деп. Ушуну билип алып туруп, анан чыксаңар жалаң эне сүтүн аласыңар. Мен ошону күттүм эле акырында, бирок баягы башында да ушундай начар хор, аягында дагы жеке номерду хор кылып койсоңор, ошон үчүн мен айлам жок көтөрдүм. Мага таарынбаңыздар.
Себеби эртеңден менин артымда кишилер отурат. Алар кечээ ошо мактап койдуңар эле. Эмне үчүн кечээ айткан жоксуз, бүгүн айтып атасыз деп айтат. Ошон үчүн биз чындыкты айтабыз. Рахмат. Токтогулдан аттанып келген апалардын жыйынтыгын чыгарган болсоңуздар, Гүлзат эже биздин колубузга конвертти тапшырып коюңуз. Чоң рахмат. Дал ушул конверттин ичинде мен билбейм, эл билбейт, бир гана 5 адамдан турган эксперттик курам билет. Буйруса эң мыкты деген номерлер тандалып алынды деген оюбуз бар. Кийинки кезекте кайсыл апалардын тобу келет болду экен, аны билиш үчүн дал ушул топтун көркөм жетекчиси Бүйсайра апабыз барып бир конвертти алып, ортого келип, ичин ачып, окуп койсо жакшы болот. Келме кезек, ырдын кезеги, өнөрдүн кезеги, таланттын кезеги кимде экенин апа бир үнүңүздү жаңыртып окуп коюңуз. Ош облусунун Каракулжа районунда уюшулган жалаң ак элечек апалардан түзүлгөн Тоо булагы этно фольклордук тобу. Баракелде. Каракулжалыктар келет экен кийинки эфирге. Тоо булагы этно фольклордук тобу мүчөлөрү болсо биз сахнага чакыралы. Келиңиздер, сиздер бир кол чаап туруңуздар. Каракулжадан келген Тоо булагы этно фольклордук топтун өкүлдөрүнө өз колуңуз менен эстафетаны тапшырып коюңуз. Жана атайын белектериңиз бар экен, аны да тапшырып коюңуз, Кийинки комузду ойной турган силерсиңер деп мынакей тапшырып атат. Эми Каракулжадан келген апалардын өкүлдөрүнө эки ооз сөз суналып. Урматтуу шайыр апалар, берген белегиңиздер бизге кут болсун. Кудайым ушул сиздердин тилегиңиздерди берген эстафетаңыздарды аткарып, сынактан сынбай аткарып берүүгө аракет кылабыз. Каракулжадан келген Тоо булагы фольклордук шайыр апалардын тобунан атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге ушул апалардын колунан жасалган боз үйдү тартуу кылып койсок, Каракулжа Манас конгон майлуу жер, Манаска жаккан жайлуу жер, бейиштей болгон куттуу жер, кут уюган мыктуу жер. Ушул боз үйдү сизге бердик. Боз үйдө коломтоңуздар өчпөсүн, түндүгүңүздөр. Рахмат. Жана гүлүңүз да бар экен, аны дагы топтун көркөм жетекчисине тапшырып коюңуздар. Биз кийинки эфирде 23-чү чыгарылышта Ош облусуна караштуу Каракулжадан келе турган Тоо булагы этно фольклордук топту чыдамсыздык менен күтөбүз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.